Аэропорт Манас. Аэронавигация тармагын жакшыртуу үчүн техникалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү зарыл. Бул багытта Кыргызстан, Орусия, Беларусь жана башка мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттердин катышуусунда эл аралык жыйын өттү. Ага Внуково, Домодедово, Хабаровск, Сургут, Алматы аэропортторунун техникалык жетекчилери жана бир катар учак тетиктерин тейлей турган компаниялардын өкүлдөрү келди. 2 күндүк жыйында 100гө жакын адистер тармактагы тейлөө системасын жакшыртуу, дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук берүү жана каттамдардын санын арттырып, учактарды жаңыртуу багыттарын карады. Жыйында адистер жүргүнчүлөрдү тоскоолдуксуз тейлөө үчүн бардык заманбап шарттарды түзүү, аба ырайынын түрдүү кубулуштарын эске алуу багыттарында сүйлөштү. Обмен опытом болот. Бул өтө маанилүү площадка деп эсептейм. Азыркы авиационный рынок өтө мындай конкурентный болуп турат. Ошон үчүн биз азыр ар кандай иш-чараларды өткөрүп, ошого карата жакшы деңгээлге чыгууга аракеттерди кылуу үчүн, ошон үчүн обмен опытом болот да, ошол менен иштеп жатабыз.